Кошой кант заводу бир аптанын ичинде 1200 тонна кум шекери өндүрдү. Азыр завод толук кубаттуулукта иштеп, суткасына 2000 тоннага чейин кант кызылчасын майдалап, 250 тонна кум шекер чыгарууда. Адистердин айтымында Кошой заводу ички керектүүнү толук жаап алат. Жада калса экспортко дагы жетишебиз деген тилек бар. Кабарчыбыз Актилек Гүлжигит кызы заводдун жумушу менен таанышып келди. Кошой кант заводу 12 жылдык тыныгуудан кийин экинчи жашоосун баштады. Азыр бир суткада 2000 тоннадан ашык кант кызылчасын майдалап, шекер чыгарып, күпүлдөп иштеп жатат. Завод бир сутканын ичинде 250 тонна кум шекер өндүрөт. Биздин кум шекер экологиялык жактан таза, анткени ага эч кандай кошулмалар кошулбайт. Даамы да таптаптуу. Завод кум шекер өндүрүп баштаганына бир эле апта болду. Бул аралыкта 1200 тонна шекер чыгарганга жетишти. Кызылча кампага түшкөндөн тарта кум шекерге айланып, саттыкка чыгып кеткенче лаборанттардын көзөмөлүндө болот. Саат сайын, жарым саат сайын улам текшерип, доскага жазып, биз аппарат, который на диффузияда иштеген аппарат чыгат, постоянно информация берип турабыз. Жакшы иштеп атасыңар, или жаман иштеп атасыңар, или много потери идет, или нормально норму выдерживаем, ошондой анализдерди дайыма кылып контроль ведем. Кум шекердин сапаты абдан жакшы. Бизге чейин это ГОС все выработано, тем более быйыл таможенный союзга киргенден определенный ГОС бар. Акыркы жылдары кант кызылчасы көп айдалып, Кайыңды кант заводу фермерлер өстүргөн кызылчанын толук көлөмүн өз убагында кабыл ала албай жаткан. Эми Кошой заводу ишти жеңилдетти. Адистердин айтымында Кошой заводу калктын кантка болгон керектөөсүн толук жаап алат. Эгер заводдуу иш ушул темп менен кетсе, 2019 жылдан баштап Кыргызстан башка өлкөлөргө кум шекер экспорттоого жетишет. Завод работает без выходных, круглосуточно. Завод күнү-түнү иштеп жатат. Жабдыктар эми гана толук ишке кирди. Эми өндүрүштүн көлөмү да жогорулайт. Завод ишке кириши менен 450 жумушчу орундар түзүлдү. Кошой кант заводун модернизациялап ишке киргизүү үчүн Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду 10 миллион доллар берген. Бул каражат жаңы жабдыктарды сатып алууга жана курулуш иштерине жумшалган. Кошой менен Кайыңды эки кант заводуна жалпы 17 миллион доллар бөлүнгөн болчу. Анын ичинен 10 миллион долларды Кошой кант заводуна бердик. Фонддон түзмө-түз алган насыялар 4% менен берилет. Мөөнөтү 10 жылга чейин, 10 жылдан чоң ири долбоорлор болсо 10 жылдан да ашык биз бере алганга мүмкүнчүлүктөр бар. Чакан жана орто бизнести биз өнөктөш банктар аркылуу 5% менен, сом менен болсо 10% менен берип атабыз. Эми кызылча өстүргөндөрдүн күнү тууду. Мурдагыдай өтпөй калсачы, чирип калсачы деп кабатыр болбойт. Кайыңды кант менен Кошой заводдору өндүрүлгөн кызылчанын баарын сатып алууга мүмкүнчүлүгү бар экени айтылууда. Актилек Гүлжигит кызы, Эсен Турабыкеев, Коомдук 1 канал, Чүй облусу.